Ассалаумалейкум. Жеті областың угармандары, көрермандары. Мынакей биздин үй жай, тегерекче. Мол бир туган инеси папамдын. Абдылдабеков Тукум, Абдылдабеков Тургунбек, Абдылдабеков Жаныбек деген тетигилер бир туган инелери папамдын. Мынакей көрдүң. Абдылдабеков Жаныбек, Абдылдабеков Тукум. Өзүңүздөр көргөндөй, могу биздин кора жай. Могу биздин үй. Ушундай ким деген бирөө жаран барбы, чара көргөндөр мүмкүн болсо жардам сурайт элем өкмөттөн. Жардам берген кишилер барбы? Кандай дейсиздер? Мүмкүн болсо монтип биздин жерди монтип өздөрү билгенсиз пайда табып атыптыр. Кандай дейсиздер? Буга чара көрүп коесуздарбы же көрө албайсыздарбы? Мынакей монтип өздөрү билип жерди айдап коюптур. Буга кандай дейсиздер? Мынакей көрдүңүздөрбү? Буга маалымат барбы, жокпу? Кандай чара көрөсүңөр негизичи? Мынакей көрдүңүздөрбү? Буга өкмөт чара көрүп койсо жакшы болот эле. Сокулуктун айыл өкмөтү иштеп көрүп карап койсо жакшы болот эле. Сокулуктун айыл өкмөтү, Сокулуктун акимияты ушундай маселелерди чечип берсе канайки? Мени жалгызсыратып туугандарым алып коюп атат. Абдылдабеков Бектай менин атам болот. Раматылык өтүп кеткенине 1 жыл болоюна калды. Ошого чара көрүп, мага үйдү алып берсеңер жакшы болот эле. Бул жагынан кандай дейсиздер? Өкмөт жагынан жардам болобу, болбойбу? Абдылдабеков Жаныбек, Абдылдабеков Тукун, Абдылдабеков Сардарбек, Абдылдабеков Микан, Абдылдабеков Тентмиш деген бир туган инелер бар папамдын. Ушул айыл Жыламыш айыл болот. Сокулук району Жаңгарас деген айыл болду жаңы. Буга чара көрсөңөр жакшы болот эле да. Ошондой. Ошол көптөн көп өтүнөт элем. Өзүңүздөр көргөндөй кора жай. Биздин үй. Раматылык атамдын үйү. Ошону мага чечип берип койсоңдор жакшы болот эле. Рахмат. Көптөн көп өтүнөм. Жок, өзү кошулуп болчу. Я. Мен эле кирем.